Даже не по понятиям, жекеме-жеке шешип алыш керек да. Туура? Давай же, вы правильно говорите деп кичинекей балдар реакция кылат да. Кыздардын топтошуп алып бир кызга басым көрсөткөнүн же болбосо Атам таштап кеткен бизди. Апам болсо акча табам деп кетти. Бул дүйнөдө эч ким кереги жок экен. Бет батпай атам ушул дүйнөгө. Жашоо кызыктырбай, жашап кызыксыз болуп, баары бир болуп калган бул депрессиянын белгилери. Менин малда даң-доң, кырызы-чок, кырк, апасы апасын уруп аткан болот. Болдун сындырып канжалатып, ана чачынан сүрөгөн эсиме кетпейт. Атасы апасын сабап аткан жерин көрөт да, бирок ошол жерде титиреп калталап отурат. Мен сизде ата болгум келбейт. Могул жерде мына өпсөң бул жагын өпсө болот. Бул жагын оозун өтпө деген сөз. Баланын жыныстык органын кармалап рахат алыш мүмкүн. Болбойт. Андай кылбаңыз деп мамасы айтып барыш керек, атасы айтып барыш керек. Кээ келсе бери өзүм кийгизем дегенде чыркырайт. Жок, мен кыла алам, колуман келет деп чыркырап барсайт. Апасы чуркап, өкүрүп, бакырып, балам деп кыйкырса, бала резко ыйлай берет. Кээ бир энелер гиперопека кылып, баласын тумчулап, эчкимге тийгизбей, сүйдөлтпөй, сен туурасың, ооба, сага болушум керекмин, эмне болуптур кечээ болуп калсам. Биз кыргыздын үрп-адаты, маданияты сакталып калыш керек да. Менин границам, менин жашоом, менин ой жүгүртүм эмес. Биз коом менен аралашканды үйрөнүш керекпиз. Менин атам дүйнөдө эң жакшы. Менин атам герой. Эки адамдын сүйүүсүнө муктаж. Бала үчүн эң кымбат нерсе ата эненин мээрими.